Бүгүн 21-сентябрь 2021 жыл Жайыл Баатырдын ордосуна мына үйүндө Панчилов районундагы Кайын шаарында жашаган Жамалкын эже өзүнүн тобу менен Жайыл Баатырга зыярат этип келип отурат. Жамалкын эже сөзүңүз тугалы. Үй болуп ошо Карабалты ата каралык ташлап 4 жолдун тому деп 4 тарабы куула деп ошо Жайыл Баатыр атадан кирбин башталат чүйдөн. Bundan keyin Alkul Osmanov ata, andan keyin Kanay ulu Bayşehit, baştap katalar, tüp katalar, çüy örönün ilgirki vaqta qarmap turgan. Andan keyin Kanay ulu Boşbay ataga barabыз, andan keyin Kuramata, ata babalar mazar ordosu çoң kerben çüy üydü tüptep qarmap turgan, çoң ошо Кыргыз элин түбү түптөлгөн Кыргыз үй ошол жерде. Ошо биздин чүйдө Карабалты шаарында уже кербен башталды чүй ошо эмеден эми аян алып эме алышып өздөрү келе беришет. Мисалы эч ким бар деген жок, келип атпайбызбы? Нур кыздар деле эч нерсе эметилген жок, келди ошондой эле да. Эмне дейли, бүгүнкү ошо кербенибиз кабыл болсун, тилеген тилектерибиздин баары кабыл болсун. Ошо Темиржан апанын, Жайыл Баатырдын, Карабалты аталардын ошо ак батасын алып тилеген тилек ойлогон ой максатка жетели. Маки Ош шаарына деген Курманжанды атка барабыз деп турабыз. Ошого да тоскоолдо тоскоолдукту алып жолубуз шыдыр, жолдошубуз Кыдыр, аман эсен барып алчы энергия, нур энергияларыбызды алып келели. Бүгүнкү бетте баркан зыяратыбыз кабыл болсун. Рахмат Жамалкан эже, зыяратыңыздар кабыл болсун. Мурдагы жылдагы эже келип кеткен. Былтыр жылда келип турат. Анан мындан кайсы күнү келдиңиз? Суббота күнү дагы эже 5-6 керпе менен 18-inde келип кеткен эже. Анан бүгүн дагы мына келген зыярат жасап келген эжелерибиз Бишкектен таң атпай келип отурат. Азыр саат 9 болуп калды эртең мененки. Ушундай Кыргыздын ата-бабалардын рухтарына таазим этип, дасторконуңуздарды алып жайып зыярат кетип келиңиздерге биз кубанычтабыз. Жайыл Баатырдын бул жердеги ордосу дайыма эшиги ачык эже. Кайсы убакта келсеңиздер эшигибиз ачык. Ушундай Кудай кааласа 4-күнү дагы келип мал союп Жайылдын урпактары